Камчыбек Ташиев, менин маркум Адинайды дарылаган эле, анын тагдырына бейтаптар күнөөлүүбүз. Ыктыярчы медицина кызматкери болуп иштөө учурунда көз жумган бүтүрүүчү курстун студенти Адинай Мурзабекова экс-депутат Камчыбек Ташиевди дарылаган. Бул тууралуу саясатчы регион телеканалына берген маегинде билдирди. Анын айтымында концерти убактылуу ачылган ооруканада келинчеги менен дарыланып чыккан. Ошол учурда Адинай мени дарылаган. Ооруканада 5-6 күн болдум. Ал убакытта Адинай мени танымсыз карап атты. Анын тагдыры ушундай болуп калганына биз бейтаптар күнөөлүү болуп калдык, деди Ташиев. Саясатчы маркумду Адинай Мурзабекова узун бойлуу, жакшынакай кыз болчу. Тез кыймылдаган, өтө ийкемдүү, тарбиялуу деп сүрөттөдү. Бир күнү көз айнегинен беттерин тер басып, ушундай кыйналып калганын байкадым. Анан мен: "Кызым, көз айнегиңди алып, дем алып кичине эс алып алчы" десем: "Жок байке, азыр чечсем болбойт. Кезметим бүткөндө чечем" деген эле. Кыйналып, кысталып, бышып, чуркап иштеп жүрөт. Ал акча же даңк үчүн чуркаган жок. Ооруп калгандарга жардам берсем экен деген ички сезим менен жүрүп, өзүнө карай албай калды. Өзүнүн ооруганын сезбей кете берди, деди Ташиев. Ал бардык дарыгерлерге ыраазычылык билдирип, пандемиянын аягына чейин чыдамкайлуулук менен туруп берүүсүн суранды. Назира Айтбекова: абериңдин алдында чечин, жылаңаштан. Катынып, камтынып, бекинип, жашынып жашайчан. Алгач денеге жашынат, сыртынан кийимге, анын сыртынан бет кабына, башка образга жашынат. Биз өмүр бою жашынып келе жатабыз. Эмнеден улам? Коркобузбу? Кимден? Элдин оюнанбы? Эл жаман ойлоп калса эмне болот? Жан дөнүңдө кыжалат болсоңбу? Эмнеге кыжалат болосуң? Сүйлөбөй калган үчүнбү? Башкаларга сүйүлүп, башкалардын көзүнө, көңүлүнө кирип ошончо маанилүүбү? Өзүңө жагышчы. Сен өзүңө канчалык деңгээлде жагасың? Күзгүнүн алдында да, абериңдин алдында жыпжылаңач чечинип алып, өзүңдү бир карап көрдүң беле? Өзүңө өзүң канчалык деңгээлде жагат экенсиң анан? Өзүң менен өзүң чындыкка чыктың беле? Каталарыңды эсептеп, моюндап көрчү. Биз өзүбүздөн иренжип, жашынаарыбызды билет белеңиз. Биз өзүбүздү кабыл алганыбыз, сүйбөгөнүбүз үчүн башка бирөөгө жагуу ушунча маанилүү. Уктуңуз беле? Сен өзүңдүн ким экениңди, эмнеге татыктуу экениңди, өзүңө канча баа берериңди так билгенде гана башканын ою менен эсептешпей каласың. Эй адам баласы, жашынба, чык бери, абериңдин алдында чечин, жылаңаштан, деп Инстаграмдагы жеке баракчасына Назира Айтбекова төмөндөгү сүрөтүн жарыялаган. Назира эже, сыйлайбыз, бирок денеңизди жабыңыз. Уулуңуз бой жетип келатат. Досторунун алдында намыс калбасын, психологиялык травма алат деп ушул сыяктуу билдирүүлөрдү калтырышкан.